Өзүм уролог мындай, бул медицинский специалист, жыныстык маселелер менен келет. Жакшы мындай иштебей атат, кичинекей болуп атат, же ушул мындай аялын кандыра албай аткандай маселе менен келет да. Анан мындай анализдерди аласың, мындай да карасаң жакшы эле. То есть размери деле балким өзүнө бир кинону көрүп алганбы, мындай салыштырмалуу өзүнүн комплекс болуп атат да. Анан изилдей келсең эмнеге деген мен анан мындай сөз сурайсың да. Ушундай болуп атам, же мерте өтүп атам десем, аялың менен мамилең кандай деп сурайм да. Кээ бир айтат, кээ бир айтпайт, но замечание кылып атат, же кетем деп атат, ышылып көйгөй. Экөөнүн машелеси бузулуп калган болот да. Анан ошол убакытта эмнегедир көбүнчөбүз эркектер ошо жыныстык жактан жаман болуп атам деп ойлойт окшойт да. Анткени аял киши качып калат экен да. Мындай сүйүү жоголуп кеткенде, тажрыйбасы барлар билер. Кучакташкысы келип атат, чогуу жаткысы келип атат, анан качып калса, мен ушул маселеден жакпай атам окшойт. Ните болуп атат окшойм, эркек жагым, ошак жагым жаман болуп атат го деп эле келе беришет да. Анан ошо сураштыра келсең, мамилелери мындайча айтканда өлүп калган да. Демек, сиз мамилени оңдогонго аракет кыласыз. Анан ошону түшүндүрүп бергенге аракет кылам да. Бул көп убакыт алат, көбү түшүнбөйт баары бирчи. То есть сен могу мамилени, ошо камкордугуңду, жакшы сөзбү, ушул как эркек катары мамилеңди, мондай морально эле мамилеңди оңоп койсоң, аял кишиге мындай тийип койсоң деле ал мындай кумарала берет, жыргай берет деп түшүндүрөм да. То есть аягы мындай технически жок оңой эле нерсе деп ошо жагын түшүндүрө албайм да.